Биз адамдар өлүп кайрадан кыямат кайымда тирилген кезде адамдардын баарысы шайтанды издеп табышат. Ал тигинекей кармагыланы, аны ташпаранга алалы. Ошол кезде кылгылыктын баарын кылып, адамдарды күнөөгө батырып койгон иблис ар тарапка алаңдап качып жүргөн жеринен аркасынан кууп жетип табышат. Ошол кезде бүткүл адамдардын баарысы шайтанды аркасынан кубалап жетип кармап алып ортого алышат. Өй каргыш кагалган иблис, сенин айыңдан мынакей ушул күнгө дуушар болуп отурабыз. Эми биз эмне кылабыз? Мына ошол кезде иблис камырабастан мындай деп жооп берет. Эй адам балдары, эми мени угуп алгыла. Аллах Таала силерге ыйык Кур'ани Каримде кандай эскертүүлөрдү бергенин өзүңөр жакшы билип турсаңар керек. Эми мени оң кулагыңар менен дагы, сол кулагыңар менен дагы жакшылап угуп алгыла. Аллах Таала силерге тандоо укугун бербеди беле? Аллах Таала силерге канчалаган пайгамбарлар аркылуу туура жолду көрсөтпөдү беле? Аллах Таала силерге кайсыл туура жол, кайсыл адашуучу жол экенин ыйык Кур'ани Каримде так жана даана көрсөтүп бербеди беле? Эй адам балдары, эстегилечи, качан гана мен бейиштен жерге куулуп кеткен кезде менин тандоом жок эле. Мен жерге куулган кезде эле тозоктук болуп жерге куулганмын. Менин азыр тандоом жок. Мен кааласам да, каалабасам да тозокко түшүүчүмүн. Эй адам балдары, билесиңерби? Мен качан гана жер бетине куулуп бараткан кезде мен Аллах Таалага сөз бергенмин. Көрөсүң, мен ушул адамдарыңдын баарысын тозокко толтурамын. Өзүм менен кошо бактысыз кылып тозокко ала кетемин деп сөз бергенмин. Анткени менде тандоо укугу жок эле. Мен тозоктук болгон соң, мен өзүм менен кошо силерди тозокко толтургум келди. Мен өзүм менен кошо силерди кошо бактысыз кылгым келди. Мен жалгыз эле тозокко түшкүм келген жок. Эй адам балдары, азыр силердин абалыңарды алаканга салгандай эле көрүп турамын. Силер ушул Аллах Таала берген узак берекелүү убакытты туура пайдалана албай, убакыттын баарын текке кетирип, убакыттын баарын жокко кетирип алып, эми эмне кылаарыңарды билбей, мына бүгүн сурак күнүндө Аллахтын алдында кантип жооп берем деп айлаңар кетип, аргасыздан мени күнөөлөгүңөр келип турабы? Эй адам балдары, бирок билесиңерби? Чындыгында силер мени жаман көрөсүңөр. Менин шайтан экенимди билесиңер. Менин кандай гана азгыруучу экенимди, менин тозоктук экенимди, менин иблис каргышка калган шайтан экенимди жакшы билесиңер. Бирок билип койгула, мен силерге болгону бул дүйнөнүн кооздуктарын көзүңөргө гана жалтырак көрсөтүү менен азгырдым. Эй адам балдары, билесиңерби, чындыгында мен айла амал табуучу куумун. Ал эми силер менен дагы куу болуп ашып кеттиңер. Мен силерди мына бул күнөөнү жаса деп бутуңардан чынжыр байлап келип, сүйрөп келип кыйнап, жок, мен бул күнөөнү жасабаймын дегениңерге карабастан кыйнап зордуктап келип, колуңардан сүйрөп келип күнөө жасаткан жерим жок. Силер баарын билип туруп, канчалаган күнөө иштердин баарысын өз колуңар менен, өз каалооңор менен жасадыңар. Эй адам балдары, чындыгында силер кандай гана улуу жаратылгансыңар. Аллах Таала силерге кандай гана улуу неаматтарды берген. Аллах Таала силерге тандоо укугун берген. Эй адам балдары, чындыгында мен каргышка калган иблисмин. Менин бетим жок, менин уятым дагы жок. Ал эми силер менден дагы ашып кеттиңер. Билесиңерби силердин малдан айырымыңар эмне экендигин? Ал деген акыл неаматы. Аллах Таала силерге акылды берген эле. Силердин акылыңар дагы жайында эле, силердин ден соолугуңар дагы жайында эле. Силер алдуу күчтүү, акылдуу инсан элеңер. Силер баарысын беш колдой билчелеңер. Анда дагы азыр келип мени күнөөлөгүңөр келип турабы? Силер кайсыл нерсе жаман экендигин,
кайсыл жол адашуучу жол экендигин, эмне кылса туура болот, эмне кылса туура эмес болот, баарысын өзүңөр беш колдой билип туюп турчусуңар. Анда дагы сыр бербей, кылгылыктын баарын өз колуңар менен, өз каалооңор менен кылдыңар. Адам балдары, билесиңерби? Чындыгында бул дүйнөдө мен силерге көрүнгөн жокмун. Анткени Аллах Таала ортобузга парда тартып койгон эле. Ошол себептүү мен силерге көрүнгөн жокмун. Адам балдары, билесиңерби? Силер бактылуу болуу үчүн, силер адашпооңор үчүн, силер түбөлүк бейишке кайтып кирүүңөр үчүн Аллах Таала туура жолду көрүү үчүн эч кандай парда тарткан жок. Аллах Тааланын акыйкаты силердин көзүңөргө көрүнбөй койгон жок. Бул дүйнөдө чар тарабыңарды карасаңар дагы Аллахтын акыйкаттарын ачык айкын көрүп аттыңар. Аллах Таала силерге канчалаган куттуу пайгамбарларды жөнөтүп, силерге бактылуу жашоонун жолдорун, туура жолду көрсөтүп берди. Анда дагы силер пайгамбарлардын жолун баскыңар келген жок. Силер азыр эмне кыларыңарды билбей эле калп эле мага оодарып кутулуп кеткиңер келип турат. Бирок мен силерге Аллах Таалага жакындап, ибадат кылууга, намаз окууга, Аллах Тааланы таанып, жакшы иштерди кылууга тоскоолдук кылып, колу бутуңарды байлаган жерим жок. Адам балдары, мен силерге дагы айтамын. Мен силердин каалооңорго карабастан зордуктап келип, бутуңарга чынжыр байлап сүйрөп келип, күнөө иштерди мажбурлап жасаткан жерим жок. Силер баарын өз каалооңор менен гана кылдыңар. Анткени силерде тандоо эрки бар эле. Анткени силерде каалоо бар эле. Силер каалаганыңарды кыла ала турган инсан элеңер. Силерге Аллах Таала тандоо укугун, тандоо эркин берген эле. Силер өз каалооңор менен, өз каалооңорду угуп эле, өз колуңар менен баарын жасадыңар. Ал эми мен болсо болгону бул дүйнөнү ушунчалык кызыктуу кылып көрсөтүп эле койдум. Ушунчалык кыска убакытты силерге түбөлүктүүдөй бүтпөс сыяктуу кылып көзүңөргө туюлттум. Ал эми силердин оюңар качан гана оңго бурулуп келаткан кезде мен силердин каныңар менен жүрүп гана оюңарды буруп турдум. Качан гана силер намаз окуйын деп аткан кезде, азыр намаз окуп эмне кыласың? Азыр сен жашсың да. Сенин али убактың көп. Картайганда эле жетишесиң. Азыр эмне кыласың? Кийин деле окуйсуң да. Андан көрө мына бул жумуштарыңды кылып алсаңчы. Андан көрө жаш кезиңде ойноп күлүп алсаңчы. Мындай жашоо бир келет деген сыяктуу кулагыңарга коңгуроо кагып эле турдум. Адам балдары, баардык нерсе өзүңөрдүн гана колуңарда эле, өзүңөрдүн гана каалооңордо эле. Кааласаңар Аллах Тааланы таанып, Аллах Таалага жакындасаңар болот эле. Кааласаңар мени ээрчибей, менин айткандарымды, менин азгырыктарымды укпай деле койсоңор болот эле. Бирок силер өзүңөрдүн каалооңор менен баарысын кылдыңар. Эми азыр силер менден эч нерсе милдет кыла албайсыңар. Анткени мен силерге азыр жардам бере албаймын. Жана силер дагы мага жардам бере албайсыңар. Анткени азыр мына убактылуу жашоо бүттү. Бүгүн кыямат күнү, сурак күнү келди. Аллах алдында жооп берүүчү күн келди. Эми өз колуңар менен кылганыңарды өз башыңар менен жооп бергиле. Алдыда Аллахтын улуу соту, сурак күнү күтүп турат. Жер жаралгандан бери бул дүйнөгө ким келген болсо, адам атадан тараган урпактардан бери, адам атадан тарта бүткүл пайгамбарларга чейин бул дүйнөгө ким келген болсо, ошонун баарын Аллах Таала сурак алуу үчүн кайрадан тирилтет. Бул дүйнөгө ким келген болсо, буга чейин ким өтүп кеткен болсо, баарыбыз, ар бирибиз мына ушул күнү, сурак күнү тирилип чыккан кезде адамдардын көздөрү алайып, жүрөктөрү оозуна тыгылган абалда болот. Алар өнүп чыккан дан сыяктуу тирилип чыккан кезде жылааңач абалда болушат.
Адамдар ушунчалык көп болгондуктан, тээ адам ата урпактарынан бери тирилгендиктен, бул дүйнөгө ким келген болсо, ошонун баарысы сурак берүү үчүн кайрадан тирилип чыккандыктан, жер үстүнө адамдар батпай калат. Алар бирин-биринин денесин караганга дагы дарманы келбей турган абалда болушат. Баарыбыз мына ушундай коркунучтуу абалда болуп турабыз. Бул чындыгында өтө сүрдүү, өтө коркунучтуу. Алдыда эмне күтүп турат? Мына ошол кезде адамдар эмне кылаарын билишпей, акыры баягы Адам алейхиссаламды эстешет. Ошентип адамдардын баарысы чогулуп барып, Адам алейхиссалам Адам атага барышат. Мына ошол кезде адамдардын баарысы Адам атага: "О Адам, бизге жардам кылчы. Эми биз эмне болобуз? Алдыда бизди эмне күтүп турат? Кантсе да сен биздин жол башчыбызсың. Кантсе да биз сенден тараганбыз. Бизге жардам кылчы. Кантсе да сен Аллах Таала менен бизге караганда жакыныраак эмессиңби? О Адам, эмне болорубузду билбей турабыз, биздин абалыбызды көрүп турасың. Бир нерсе кылчы. Аллах Таалага жалбарчы. Бизге жеңилдик кылсынчы" деген кезде Адам алейхиссалам: "О жок, мен силерге азыр жардам бере албаймын. Себеби дегенде улуу жараткан Аллах Таала буга чейин ачууланып көрбөгөндөй ачууланып турат. Мен силерге жардам бермек тургай өзүмдүн абалым кандай болоорун билбей турамын. Анткени мен дагы күнөө кылганмын. Мен дагы Аллах Тааланын тыюу салган алмасын, жебе деген алмасын жеп күнөө кылып алганмын. Мен дагы Аллах Тааланын тыюу салганын укпай күнөө кылып алганмын. Азыр мен өзүмдүн абалым кандай болоорун билбей турамын. Мен силерге жардам бере албаймын." Мына ошол кезде Адам алейхиссалам өзү эмне кылаарын билбей турган болсо, анда биздин азыр абалыбыз кандай болот? Эми эмне болот? Мынакей азыркы учурда дал ушул видеонун уландысын даярдоо үстүндө кылдаттык менен иштөө учурундабыз. Ошондуктан бул видеого лайк басып, кийинки чыгарылышты күтүңүздөр. Видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.